Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон мамлекеттик иш сапары аяктады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 18-19 июлда Өзбекстан Республикасына болгон мамлекеттик сапары аяктады. Ташкентте сапардын биринчи күнүндө Куксарой мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин расмий жолугушуу аземи болуп, андан соң алар тар жана кеңейтилген урамдарда сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Мамлекет башчылары кыргыз-өзбек эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Келечекке биргелешкен өз ара аракеттенүүнүн артыкчылыктарын белгилешти. Садыр Жапаров боордош Өзбекстан менен соода-экономикалык мамилелерди мындан ары активдештирүүгө, өз ара сооданын көлөмүн көбөйтүүгө жана ири инвестициялык долбоорлорду биргелешип, ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурду. Андан соң сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик башчыларынын катышуусунда биргелешкен кыргыз-өзбек долбоорлорун онлайн ишке киргизүү аземи болуп өттү. Ошондой эле мамлекеттик сапардын алкагында кыргыз-өзбек эки тараптуу кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктап жатып, президенттер жалпыга маамдоо каражаттарына жасаган билдирүүлөрүндө жетишилген макулдашуулар стратегиялык өнөктөштүктү бекемдеп, кеңейтет деген ишенимин билдиришти. Мындан башка мамлекет башчысы Yangi Өзбекстан паркындагы эгемендүүлүк монументине гүл чамбар койду. Ошол эле күнү президент Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев Кыргызстан Өзбекстандагы маданият күндөрүнүн расмий ачылышына катышты. Мамлекет сапардын экинчи күнүндө Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекет башчылары жубайлары менен бирге Байыркы Хива шаарындагы Ичангала жана Нурилабой сарайы комплекстеринде болушту. Ичангала Корук музейинде экскурсия Ата Дарваза дарбазасынан башталып, жогорку даражалуу меймандар уникалдуу Куня Арк жана Ташховли комплекстерин, Шергози хан медресесин, мечитти жана башка эстеликтерди көрүп чыгышкан. Коноктордун урматына өзбек элдик ырлары жаңырылып, театрлаштырылган оюн көрсөтүлгөн. Андан кийин президент Садыр Жапаров Хиба гиламлары килем чыгаруучу ишканасынын иши менен таанышкан. Ал жака барганында кыргыз делегациясы комбинаттын өндүрүштүк жана токуу цехтерин, ошондой эле шоу-румдарда даяр буюмдарды көрүп чыгышкан. 19 июль күнү кечинде Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарын аяктап, президент Садыр Жапаров Бишкекке кайтып келди. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Кыргызстандын фонддук биржасы соода көлөмүнүн өсүшү боюнча эпте лидер болду. 2024-жылдын экинчи кварталында соода көлөмү боюнча эптеги өсүштүн лидери Кыргыз фонддук биржасы болду. Евразиялык экономикалык комиссиянын маалыматтарын изилдеп көрсөк, ушундай жыйынтык чыгарса болот. Кыргыз фонд биржасында келишимдердин көлөмү 5 эсеге өстү. Казакстандын Астана International Exchange биржасы 3 эседен ашык өсүү экинчи орунда турат. Биржа маалыматтары: IMX Армения 123,1 миллион доллар өткөн жылдын экинчи кварталына салыштырмалуу 74,6% өскөн. БВФБ Беларусь 6 миллиард 960 миллион 58,3% өскөн. Кейс Казакстан дээрлик 191,5 миллиард 0,3% азайган. AX Казакстан 243 миллиард өсүш 332%. Кыргыз фондалык биржасы Кыргызстан 636 миллион 521% өскөн. Москва биржасы Россия 4 триллиондон ашык өсүш 16,2%.
Камчыбек Ташиев камакка алынган бажасы боюнча үн катты. Мыйзам бузса ким экенине карабай камалат. Президенттин тууганы менин бажам камакта отурат. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Маалыматка ылайык, ал Ошто мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен болгон жыйында коррупцияга аралашпоону эскертип, мыйзам бузгандар жоопко тартылаарын айткан. Мамлекет кезекте тургандар үчүн 138 гектар жерди трансформациялады. Аны жергиликтүү органдар сатып жатат. Акимге, депутатка, өкмөткө беришибиз керек деп элден акча чогултушууда. Бир чекти үлүш жерди 50 миңден 300 миң сомго чейин сатышууда. Мамлекет анын баарын акысыз трансформация кылып берсе, силер сатып жатасыңар. Элден чогулган 300-350 миң доллар жогорку кеңешке чейин жеткени боюнча маалыматтарым бар. Бул боюнча арыз түшсө баары камалсын. Президенттин 2-1 тууганы мыйзамдын бузганы үчүн азыр камакта отурат. Президент ал экөөнү тең аяган жок. Мыйзамды буздуңбу, жоопко тартылсын деди. Анын фамилиясы да Жапаров Улан. Экинчиси ким экенин тактап айткан эмес. Мына менин бир тууган кайнэжемдин күйөөсү бажам мыйзамды бузган үчүн камакта отурат. Эч кайда кете албайт. Ким болбосун мыйзам алдында жооп берет. Уктуңарбы? Мен мэрмин, губернатормун, министрмин, мага тийбейт деген болбойт. Жергиликтүү бийлик органдардын жоопко тартышы оңой эле. 1 саат эле алып барып камап коюшат, деди Ташиев. Ошондой эле ал өзгөчө мектептерден акча чогулткандары менен катуу күрөшүүгө чакырды. Эске салсак, Камчыбек Ташиевдин бажасы кармалганын укук коргоо органдары 17-июлда билдирген. Ошол эле күнү президент Садыр Жапаровдун жакын тууганы Улан Жапаров кармалганы кабарланган. Экөө тең алдамчылыкка шектелип камакка алынган. Индия мамлекетинен жасалуучу 45 миң доллар акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер, көптү көсөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңыздарды аябай. Ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ошого кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз. Эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим. Мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери остреден ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу 45 миң доллар акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрү суранам. 83-97-08 Енеканкы деп чыгат. Сберкартта Бахтияр А деп чыгат. Бишкекте Чыныбай Турсунбековдун 2 кызы кармалды. Парламенттин мурдагы төрагасы маркум Чыныбай Турсунбековдун 2 кызы кармалды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине укук коргоо органдарында ишенимдүү маалымат булак билдирди. 1-Май райондук соту кабарды тастыктап, ТАЧ 24 августка чейин камакка алынса, Ч кызы Б ушул эле убакытка чейин үй камагында болоорун билдирди. Экөө тең акчаны адалдоого шектелип жатат. Эске салсак, 2022 жылдын Ысык көлдөгү Акун пансионатынын 17,65 гектар жери мамлекеттин балансына кайтарылган. Ысык көлдө милиционерлер сууга чогуп бараткан кызды аман алып калышты. Ысык көлдүн Чоң Сарой айылында сууга чогуп бараткан 17 жаштагы кызды милиция кызматкерлери менен жергиликтүү тургун аман алып калды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда 18-июл күнү саат 22:00 милицияга кыз көлгө чогуп кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу келип, жээктен алыс жерде калган адамды көрүшкөн. Милициянын лейтенанты Адилет Юсупов, тергөөчү Азамат Асанов жана жергиликтүү тургун Алишер Асангулов катуу толкунга карабай кызды аман алып калууга жетишкен. Жабырлануучу райондук тез жардам кызматына өткөрүлүп берилген деп айтылат маалыматта. Куткарылган кыздын ата-энеси милиция кызматкерлери менен жергиликтүү тургунга ыраазычылыгын билдиришти. Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз,
тизем уун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Кыргызстан суу ресурстарын башкарууда Франциянын тажрыйбасын колдонот. Бул тууралуу суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдирди. Суу ресурстары кызматынын директору Алмазбек Сокеев Швейцария элчилигинин миссиясынын башчысынын орун басары Андрес Мюллер менен жолуккан. Долбоордун стратегиялык максаты суу ресурстарын натыйжалуу башкарууну камсыз кыла турган бассейндик деңгээлде суу ресурстарын башкаруу боюнча Франциянын тажрыйбасын колдонуу менен өлкөдө суу пайдаланууну жөнгө салууну өркүндөтүү болуп саналат. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар Кыргыз Республикасынын суу ресурстары кызматы менен Швейцариянын аймактык кызматташтык агенттигинин ортосундагы келишимге кол коюуну тездетүүнү макулдашты. Токтогул райондук оорукананын 35 чарчы метр жери сатылып кеткен. Токтогул райондук оорукананын 35 чарчы метр жери мыйзамсыз менчикке сатылып кеткен. Бул тууралуу суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдирди. Ага байланыштуу акт түзүлүп, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 434-беренеси негизинде тиешелүү суммада айып пул салынды. Ошондой эле бул боюнча материалдар Токтогул райондук прокуратурасына өткөрүлүп берилди. 6 айда кароосуз калган 140 бала реабилитациялык борборлорго жөнөтүлдү. Бишкекте 6 айда кароосуз калган 140 бала реабилитациялык борборлорго жөнөтүлдү. Бул тууралуу мэрия билдирди. Жыл башынан бери 103 бала камкордукка алынган, 140 бала реабилитациялык борборлорго жөнөтүлгөн. Балдарга карата зордук, зомбулук боюнча ишеним телефонуна кайрылууга болот. 1-май району 0312 67 0386 0312 67 11 97, Ленин району 0312 65 01 48, Свердлов району 0312 53 05 76, Октябрь району 0312 51 03 75. Ташиев Папан суу сактагычынан Ак Буурага көп суу коюу берилген. Башчылары жооп берет. 19-июлда Ош шаарына УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев барган. Бул тууралуу мэрияда маалымдашкан. Иш сапарынын алкагында Ош шаарынын борбордук базарында болуп, соодагерлер менен жолугуш өткөрүп, сел жана суу ташкындарынын кесепеттерин жоюу боюнча жүргүзүп жаткан иштер боюнча маалымдады. Ошондой эле Камчыбек Ташиевдин катышуусунда Ош шаарынын мэриясында жыйын өткөн. Жыйында Ош шаары жана Ош облустунда болгон селдин кесепеттерин тез арада жоюу боюнча жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу үчүн Ош шаарынын борбордук базарын 2 айлык мөөнөттө көчүрүү иштерин тездетүү боюнча тапшырмалар берилди. Атап айтканда, Ак Бура дарыясы аркылуу өткөн бардык мыйзамсыз көпүрөлөрдү алып салуу, Ак Бура дарыясынын суу корук аймагында мыйзамсыз курулуштарга уруксат берген бардык жетекчилердин жоопкерчилигин кароо, селден жабыркаган өлкө боюнча каза болгон 25 жарандын үй бүлөсүнө 1 миллион сомдон бөлүп берүү, табигый кырсыктын турак жайы бузулуп кооптуу деп табылган жарандарга 1 миллион сомдон бөлүп берүү, үй капиталдык оңдоону талап кылган тургундарга ар бирине 500 000 сомдон бөлүп берүү, Ош шаарынын борбордук базарында кырсыктан жапа чеккен соодагерлерге 100 000 сомдон бөлүп берүү. Мындан сырткары айыл райондук администрация башчыларына, акимдерге табигый кырсыктардын натыйжасында турак жайдын бузулушуна байланышкан жоготуулардын ордун толтуруу үчүн шарттарды түзүү максатында жарандарга турак жайды милдеттүү камсыздандыруу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.